маанайды көтөрө алыш үчүн биз адабият сабагы болгондо байланыштуу ыз сактар менен башталайлы кыздар. Кана Кей досторум, маймакта ынтымакта болобуз, көздөр көзгө тике карап бир жылмайып коебуз. Атаматсыңар. Жылмайуу бул ийгиликтин баш аттена. Жаныңдагы бир адам жылмайса, кийинки адам да жылмайса, бул биздин ден соолугубуздун узарышына өбүргө түшөт экен. Андыктан балдар дайыма биз силерге жана ар бир жанага жылмаюуну кааламакчымын. Кана балдар, биз албай калдым деген белги экен. Ал эми плюс белгиси билем, толук билем. Ал эми билем белгисиси эң сонун билем деген белги экен. Ошонусуңардай балдар, ушул белгилердин жардамы менен бул жерде çok yönetimi gelirse kulağına tutmayana bazı cümlelikle oturtmak yaptıkça bir olmak da yapalım. Alemi ne bu topko birbirim atına birbirim olmanına baylanıştı. Sizlerge çıkarmanı baştan aya payama ilk bayan demek açılıyor. Çıkarmanı ır türünde payama türünde aylanıştı. Bazı topko bilgelik isteyiz. Men gölgө жалгыз келип байыр алдым, тургуздум махабаттын пайдубалын. Жаштыгым татал жолдон жаңылышып, долондон канатымды кайрып алдым. Birbirim poezinin ikinci adı Karina'da söyle. Karina var. Kızılcılık çalçalı. İkincisi İlyas'tı jakşı görgön ayal. İlyas'tı jakşı görgön ayal. Men kana gel kimsin abi? Ayal Hatice. Ha? Hatice olan. Hatice men kança yıl yaşadı? 3 yıl yaşadı. Bирок баары жашай албады. Анан кайда жалгызсырайм, кандайдыр бир нерсе жетпейт мага десе, Асен менен Ильястын уулунун аты деп Бурулайдан. Самат тура. Торгода сүйүнчүлөгөндөй болду деп бир сестрам курчакталып кетип кинода. Асен уулу менен кимдин үйүндө туруп калат деп. Kim götürdü? Beyim aydı. Asel уулу менен Батемик үйүндө. Ana İlyas kaysı okuyadan keyin özün jаман сезип, içindike belirip ketет макет. İçindike belirip ketет дейт. Kim bilir sen? Ekong teң көтөрүп калган бейим экөөң расында туруйсуң. İlyas kaysı Бейим okuyadan менен эме тең көтөрдү. Сезим экөө. Ve bu da sıra ya. Жок, расында ушундай. Tá, distraído, Kim çekti? Benim ayağım. İçindeki belirtecekler bu yesine çıdağın, namusuna çıdağın, dostlarının aldığına ne kayıp varalamın dedi, namus koyup olmasına. Dinara Çolçunbay'a Asel'in rolü oynağında kanca jaş керек кинода. Ha, Dangera film. Kanca jaş керек? Özün кинода жаап туш көрүнүп калды. Динара Чочунбаева Аселдин рөлүн ойногон кезде ал 13 жашта. Көп туш 16 канча жаш? 13 жашта. 13 жашта ойногондо. Аселдин рөлүн ойногон кинога тартылганда 13 жашта болчу. Ya жашка секерек смотрада да кинода да байкасаңар. Кийинкиси Ембек повесі қайсы ырдың жазушына түрткі берген? Құттық бірінші өтір. Қана.
чыгаруучулары биргелешип тарткан дербир тасмасынан Аселдин оğlu bir Майдина Алипбек кызы азыркы тартылган 2020-жылдагы киносунда азамат мынакей баарына кабар болду ба менче дербир поэзия канча баяндатуулар алар кандайча аталышат Çıkarmada 4 bayandan тұрат, çoğu oruna жана 2 oruna. Егер алады бош болгондо 2 bayandan тұрат, шофёрдун байына жана жолчунун байына. Туура азамат туурабы эпизодуна кош келдиң. Убактыбыз тартып атканда кийинкиси дербир поэзиясында Аселуу Саматты көтөрүп алып, эмне үчүн Ильястан кетип калды? Кана сез. Асел Ильяс болсо ошол учурда неме кайтычага Туура, ашыда бир сокулап калай, азаматсыңар эки топтун активдер катышсаңыз. аябай өмүрүбүздү бүтүп калгандыктан биз өзүбүздүн оюбузду кошуп план түзүп алдык. Ошол боюнча айтып беребиз. Азыр биринчи Ильястын жумушка орношушу. Арадан 30 жыл убакыт өтүп, Ильяс Саматтан айрылгандан кийин үмүтүнүн бардыгын, жашоого болгон үмүтүн үзүп, алдыга карай кадам таштаган эмес. Ошондо анын өзүнүн кыйналып турганын көргөн жакын досу Алибек аны өзү иштеген жерден, өзү иштеген фирманын жетекчиси менен сүйлөшүп, аны жумушка алды. Ал жерде Ильяс абдан жакшы иштеп, көп ийгиликтерге жетишкендиги үчүн аны Голландияга жумушка жиберишкен. Ошолдогу Голландияга жумушка жиберишкен. Ошондо Ильяс айтат, мен 30 жылдан бери өзүмдүн ата мекенимди көрө элекмин, ушул гана күнү мен ата мекенимди көрүүгө сапар тарттым деп аэропортто болот. Ошол учурда ал башы таттуу, соңу ачуу болгон окуянын башынан өткөргөн окуяны эске салып ойлонуп отурган кезде бир убакта анын жанында отурган жаш балага суроо берет. Ала сиз биз экөөбүз бир жерден жолуккан жок белек, сиз мага аябай тааныш көрүнүп жатасыз дейт. Анда Ильяс болсо, сен кыргызсыңбы, сен бул жака эмне болуп келип калдың дегенде, ал жигит жооп берет. Ооба, мен кыргызмын, мен бул жака өзүмдүн кесибим боюнча, журналист боюнча келдим дейт. Ошондо сенин атың ким болот деп сураганда, менин атым Самат болот деп айтат. Ошондо Ильястын жүрөгү ордунан козголо кетип, бул менин баламбы? Эгер бул менин балам болгондо, бул жигит менин балам болгондо бүттүк өмүрүмдү ага арнамакмын. Анын көргөн көзү баскан буттары болот элем деп ичинен ойлонот. Ошол учурда биздин жылуу маеги соңуна чыкпай, Шифал аэропортунда биздин күтүп жаткан самолетубуз да келип калды. Жүргүнчүлөрдүн баардыгы ошол самолеттун ичине кирип жайгаша башташты. Кудай жалгап, Самат менен Ильястын дагы орундуктары жанаша болуп калган экен. Самолет ойдо көтөрүлүп, Голландия алыста калды. Бир убакта самолеттун ичи тып-тынч болуп, баардыгы уйкуга кетти. Жанымда отурган, менин оюм баардыгы жанымда отурган Саматта болду. Анан чыдабай алдан сурадым. Самат, сен кимдин уулу болосуң? Мен Байдебирдин уулу болом. Ал көп жылдан бери жоломдоочу болуп иштеген экен. Тапкан ташыганын баарын менин окуума жумшады. Орусчан эле орусунан улам каза табып, мен окууга кетип, апам жалгыз калды деди. Ошондо мен бул күн мен үчүн өзгөчө күн экенин башынан эле сезгенмин. Ошол учурда мен башымдан өткөн баардык окуяны балама төкпөй чачпай айтып бердим. Арадан 3 сааттан ашык убакыт өттү. Ошол учурда балам мени карап, ый аралаш күлкү менен жүрүңүз анда кеттик көлгө деди. Ошол учурда анын сөзүнө ишене албай, балам мени ушундай акырда кетиргеним үчүн, кечиргени үчүн ага чексиз ыраазы болдум. Самолеттон бир убакта самолет токтоду. Мен ошондо самолеттун ичинен эң бактылуу адам мен болуп түштүм дагы, ата мекенимдин топурагынын жытын жыттап алдым дагы, көлгө сапар тарттык. Жете турган жерибизге да жеттик. Ошондо эшиктин алдында оокат кылып жүргөн байбичени көрдүм. Мен аны бир эле көрүп тааныдым, ал Асел экен. Анын бутунда галош маасы, үстүндө узун кызыл көйнөк жана башында кызыл жоолук эле. Бир гана өзгөргөн жери Долондун ашында өдөп жаткан. Ошол кезде машинаны тарта албай, жылбай калды, жер орнотуп далай. Ошондо принцибим чыгып кетти. Кулады, жардүгүнө барып жетти. Досторунун алдына мактанганын, эми кантип айтамын болгон ишти. Уят Бул топто, бул топто
барыңыз